Assalamu алейкум достор. Бүгін орозонун акыркы күнү. Барыңар орозоңар кабыл болсун. Кылган дуаларыңар, жакшы тилектериңер кабыл болуп, өлкөбүздө тынчтык орноп, стабилдүүлүк болсун. Достор, бүгүн видео кайрылуу кылбай эле коет элем. Бир өзүңөргө маалым болгондой, бир нече күн мурун Туран саясий партиясынын лидери, саясий ишмер Жеңиш Молдахматовду камашты, ага чейин мени камашты. Экөөбүзгө тең коюлуп аткан айып ошо 264 берене массалык башаламдыктарды уюштурду жана чакырык кылды деген. Достор, мен силерге айтып коеюн, экөөбүзгө тең тагылган айып бул фантастика, бул абсурд. Себеби Жеңиш Молдахматовго октябрь айлары боюнча коюп атат. Мага тагылган айып октябрь айларына байланышы жок. Менин импичмент деген сөзүмө бийлик тарынып, ошол себептен ошол беренени коюшту. Достор, импичмент бул бийликти кетирүүнүн мыйзамдуу жолу. Мен импичмент маселесин көтөрөт элем. Эл мени колдобой койсо, ошол жерден уят болуп кете берет элем. Ал эми Жеңиш Молдахматов болсо, ошол октябрь айларында массалык башаламандыктарды уюштурду деп турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сиздин канды тебелеп, элдин көз жашын тебелеп, үмүтүн тебелеп, керек болсо өмүрүн тебелеп, ээ болгон бийлигиңиз өзүңүзгө буйрсун. Биз андай бийликти басып албайбыз, жана басып алганга чакырык да кылбайбыз. Сиз өзүңүз айткансыз, мен түрмөдө отурганда WhatsApp группаларын баарын түзүп, революцияны мен жазадым деп. Анда эмне үчүн Туран саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов бүгүн түрмөдө отуруш керек? Эмнеге чындап ошол убакта бийликти басып алган, прокуратураны басып алган Шых Маматовго иш козголбойт? Өкмөт үйүн басып алган Мамыткановго иш козголбойт бүгүн? Ошол революциянын арты менен сиз жана сиздин жакындарыңыз, куда сөөгүңүз бүгүн кызматтарга келип отурат. Сиз Жеңиш Молдахматовго рахмат айткандын ордуна бүгүн куугунтуктап атасыз. Сөз эркиндигин, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту тебелеп тепсеп жана куугунтуктап атасыз. Жемне Жеңиш Молдахматов сизди светти арзандатам деп, ишке ашпаган убаданы элге бер деп айтты эле. Же уу коргошунду ойлоп тап, эл аралык коомчулукка уят бололу деп сизди мажбурлады эле. Же шалтурук кадр саясатын жүргүздү эле. Же эртең менен казинону адалдап, ага кечинде кайра вето коем деп уят бол деди. Же Жеңиш Молдахматов сизге дарыгерлердин айлыгын көтөрөм деп, ишке ашпай турган убаданы дагы бир жолу ошону айтып элге дагы уят бол деп сизди тилден тарткан эмес да, туурабы? Бүгүнкү күндө мен сизден талап кылам. Туран саясий партиянын лидери Жеңиш Молдахматовду, бардык саясий ишмерлерди, саясий активисттерди, саясий серепчилердин бардыгын куугунтук көрсөтпөй аларды чыгарыңыз. Алар кыргыз элинин душманы эмес, алар сиздин душманыңыз эмес. Сиз айткансыз, башыңарды жер каратпайм деп. Садыр Нуркожоевич, кыргыз элинин башы бүгүнкүдөй жер караган эмес. Бүгүнкүдөй дуктан түшүп, бүгүнкүдөй мүңкүрөгөн эмеспиз. Садыр Нуркожоевич, сизге да бир жолу кайрылып кетем. Өзүңүз дүжүрлөрдүн баарын жалдап алып, командаңыз менен 200 фейкти жалдап алып, өзүңүздүн туура эмес жүргүзгөн саясаттарыңарды мактатып коюп, кайра өзүңөрдүн оппоненттерди жамандатып коюп, ур тепкиге алып, андай бийлигиңизге манчыркап мас болгондун аягы сиз үчүн өкүнүч менен бүтөт. Биз сиздин жан жокөрлөрүңөрдөй болуп, бардык туура эмес кылып аткан ишиңерди, саясатыңарды мактап, сизди анга түртүп, кайра революция кылгандан биз алыспыз, биз андайды каалабайбыз. Сиз президент болуп келдиңиз, эл шайлады. Сиз жакшы президент болосузбу, жаманбы, аны тарых убакыт көрсөтөт. Бирок биз сиздин кемчилигиңизди сындап келгенбиз, азыр да сындайбыз жана мындан ары да сындай беребиз. Сиз ошол сындарды кабыл алып, күчтүү президент болуп, мыйзамдуулукту сыйлап, мамлекетти өнүктүрүп, өлкөдө стабилдүүлүктү орноткон президент болушуңузду каалайбыз. Сиздин жаныңызда жүргөндөр сизди мактап, элге жек көрүндү кылып, анга түртүп, сиз кеткенден кийин, сизден кийинки президентке дагы кулдугун уруп, аны мактап, өзүнүн бизнесин, өзүнүн саясатын жүргүзө берет алар.
Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сиздин бийлигиңизди талашпайбыз. Азыркы жүргүзүп аткан саясатыңар менен жөн эле сизге тоскоол болбой карап турганда эле, карап турсак эле ошол эле жетиштүү болот. Силер өзүңөрдөн өзүңөр чалынып эле, өзүңөрдөн өзүңөр тоголонуп анга чөсүңөр. Бүгүнкүдөй жүргүзүп аткан саясатыңар менен сөз эркиндигин бууп, адам укугун тебелеп, өз оюн, пикирин ачык айткан адамды куугунтуктаганды тезинен токтотуңуз. Мына мен да камалып чыктым, ошол 264-берене менен. Сиз аброй тапкан жоксуз. Автоматчан спецназ келип, менин үйүмдү тинтип, 5 жашар баламды коркутуп, эмчек эмизип аткан аялымды стресс кылып, дагы жакшы үйдө атам бар болуп калды. Болбосо запрещенный предметтерди, тыюу салынган наркотик, чуулгандуу бир курал жарактарды таштап койсоңор, же диний бир экстремизмге, терроризмге байланыштуу адабият китептерди ошол жактан казып чыгып, мага байлап койсоңор деле эл ишенип калмак. Бул уят нерсе. Үйгө чейин келип, төшөктүн баарын аңтарып, аялымдын ич кийимине чейин аңтарып, силер аброй тапкан жоксуңар мындан. Мындай куугунтукту токтотушуңар керек тез аранын ичинде. Садыр Нуркожоевич, бүгүн өлкөбүз оор кырдаалдарды башынан кечирип жатат. Сиз тезинен чечкиндүү кадамдарга барып, реформа жүргүзүңүз. Өлкөдө стабилдүүлүктү орнотуңуз жана берилген убадаларды так аткарыңыз. Министрликтердин башын бириктирип коюу бул оптималдаштыруу дагы эмес, бул реформа дагы эмес. Бардык бийлик бутактарында коррупция кандай болуп келсе, бүгүн да болуп жатат. Эл сокур эмес, эл баарын көрүп турат, таразалайт. Урматтуу агайын туугандар, кыргыздын жигиттери, бир көчөнүн деңгээлинде, бир айылдын же райондун деңгээлинде чыгып, мамлекеттик, улуттук деңгээлде ой жүгүртүп, бүгүнкү күнү президентибизге жана анын командасына мыйзам бузууга жол бербей, убадаларды так аткарышын талап кылалы. Акыры башта бир өлүм бар экен, урматтуу бир тууган. Сен аны бир олигархка кызмат кылып, арзымат болуп өткөрөсүңбү? Же акыйкатты сүйлөп, эл үчүн, жер үчүн чындыкты сүйлөп өткөрөсүңбү? Ал өз ишиң. Бирок баары бир өмүр өтөт, акыры башта бир өлүм бар. Жеңиш Молдокматовду бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтен, президенттен жол картаны сураган үчүн, биздин өнүгүү стратегиябызды, багытыбызды, ички тышкы коопсуздугубузду, азык-түлүк коопсуздугубуздун планын сурагандыгы үчүн бүгүн куугунтукталып жатат. Себеби, Садыр Нуркожоевич, сизде эч кандай план дагы, стратегия дагы жок. Анткени сиздин командаңыз шалтурук, чолок, көзү көр, дудук жана сокур. Ал команда сизди туңуйукка кептейт. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүзгө бүгүн стабилдүүлүк зарыл. Стабилдүүлүк өнүгүүнүн өзөгү жана өбөлгөсү. Ошол себептен эч кандай провокациялар калтырбай, эптеп эле бийликке келип алсам деп аткан күчтөрдү ээрчибей, бүгүнкү күндө бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден муштум чыгарып, ынтымакта стабилдүүлүктү сактап турушу зарыл. Бирок ошол эле учурда Садыр Нуркожоевич дагы бардык эл аралык кошуналар менен түзүлгөн протоколдорду ачыктап, биздин өнүгө турган багытыбызды, жол картабызды ачыктап бизге көрсөтүп бериш керек. Бардык өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн жарандары өзүнүн жол картасын билет. Бул жашыруун сыр эмес. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер сиз конструктивдүү жана адекваттуу оппозициянын жагын жаап, куугунтуктай берсеңиз, эртеңки күнү өлкөбүздө радикалдуу оппозициянын келип чыгышына сиз шарт түзөсүз. Сиз чечим чыгарып алыңыз. Сизге радикалдуу оппозиция керекпи же конструктивдүү оппозиция керекпи? А Кыргызстанда оппозициянын орду бош болбойт. Оппозиция ар дайым болуп келген, бүгүн да бар жана боло берет. Урматтуу достор, орозоңор кабыл болсун. Ойлогон максатыбызга жетели. Дагы бир жолу айт майрамыңар менен куттуктайм. Орозобуз татыктуу өтсүн, өлкөбүздө тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун.
өнүгүү болсун.